Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун көрөрмандары, айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 30 май 2021 жыл жазгы сериялардын эң акыркы оюну. Анаңыздар кандай Сагын мырза? Оюнга даярсыздарбы? Урматтуу алпарчы, буйруса манайыбыз эң жакшы. Командабыз менен биргеликте, биримдикте, мыкты деңгээлде даярданганга аракет кылдык. Телекөрүүчүлөргө, айрыкча командабыз үчүн, жалпы клубубуз үчүн мындай кызыктуу, мыкты оюн курганы буйруса аракет кылабыз. Аракет бизден, калганы буйруса баары жараткандан. Рахмат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, азырынча 2 команда биздин финалдык оюндарга ойноо укугуна ээ болгон. Булардын бири Мелис Музулманов 6-5 эсебинде 1 упай менен жеңген жана ушундай эле көрсөтүш менен Арген Шерматов дагы укук алган. Оюндун башкы өнөктөшү Барбол, биздин башкы өнөктөшүбүз ар дайым татуу, жаңы жана адал. Ошондой эле биздин дагы бир ар дайым өнөктөшүбүз Актив дизайн, жарнак жана полиграфия борбору. Ошондой эле бизге дагы бир өнөктөш кошулду. Бул Йома Бургер тез тамактануучу жайлары. Йома Бургер бренди менен таанымал бул тамактануучу жайлар. Ушул ар бир катышкан командага акысыз тамактанууга сертификат тапшырат. Бүгүнкү күндөн баштап биринчи сертификат Сагынбек Мамановго берилет бүгүн. Даректерди жазып алыңыздар, жаңы кошулган телекөрүүчүлөр. Биздин Instagram ар дайым иштеп жатат. Билерман астыңкы сызыкча Ордо биздин расмий баракчабыз. Анда эмесе команда оюнга даяр болсо, биз оюнду баштадык. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд. Команда негизинен толук эле жаңы курамда жаңы кошулган Билерман бар. Жаш Билерман Даниал Исаев. Даниал Исаевтан өз учурунда биз кепке тартабыз, телекөрүүчүлөр менен тааныштырабыз. Азырынча болсо биз оюнга көңүл бурсак. Биринчи раунд сиздерге каршы Актив дизайн биздин өнөктөш суроо берет. Урматтуу Билермандар, узак сапарга чыккан кербендер буга чейинки доорлорду айталык. Демек, төөлөр боюнча көбүрөөк төөлөр менен чыгышкан. Ар кандай ушул кербендер ар кандай жагдайларга туш болушкан жолдо. Аба ырайынын катал шарттарына дагы бир топ шамалдар, мисалы ошондой учурларда чөлдөгү жолдорду, кадимки бай кербен жүрүүчү жолдор болгон, кумдар шамал менен нары бери кумдар жаап калып жолдорду. Кербенчилер жолдорду жоготуп койгон учурлар көп болгон. Мисалы үчүн биринчи даректен экинчи дарекке бара турган жол жоголуп кеткен учурлар болгон. Мындай учурда дайыма кербенге мына ушулар жардам беришкен. Кимдер же эмнелер? Урматтуу алпарчы, жооп даяр. Алгачкы жоопту Темирлан Мамасалиев берет. Темирлан мырза. Урматтуу алпарчы, биз билебиз, кербендерди жетектеп жүргөн бул эшектер болуп эсептелет. Жана булардын өзгөчө мындай касиети, бул ичкен суусун унутпайт да. Ошон үчүн кербендер адашып кеткен учурда, жанагы чөлдөгү тоолордагы өзгөргөн болгон учурда дагы эшектер кайра артка жолду таап бара алышат. Булар эшектер. Жооп туура, эсеп 1-0. Кербендерге жардам берген эшектер болгон экен, анткени алар эч качан суу ичкен жерин жана чөп жеген дарегин унутпайт экен. Эс тутум буларда күчтүү болот экен. Билермандарга 1 упай ачылды жана 1 минута азырынча команданын үнөмүндө турат. Экинчи раунд. Илгиз мырза, кош келипсиз Ордого. Өткөн жумаларда акыйкатта прессанын
көңүл чордонунда болдуңуз. Ага негизги себеп бар. Жылдыз болуп кетүү оңой эле экен. Илгиз мырза. Саламатсыздар урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи ошол албетте бир жыйынтыкка жетүүдө кандайдыр бир ийгиликти багындырууда. Учурда ошол жалпы массалык маалымат каражаттары, телевидение, радиолор булар жаңылык издеп эле турат эмеспи? Андыктан ушул бир жума ичинде биз аябай баягы Көңүл чордонунда. үтүктүү сайсада биз чыга турган болуп бир жана болуп кетти окшойт. Реклама болуп дейинчи. Андыктан ушул жалпы социалдык желелер, жалпы уюлдук байланыштар аркылуу куттуктаган, ыраазычылыктарын билдирген, жакшы ниеттерин билдирген жалпы коомчулукка рахмат айтам. Рахмат, биз дагы бир жолу ушул баш байге батир утушуңуз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Instagram онлайн суроо. Instagram онлайн суроого кезек келиптир. Биз Instagram'дан суроо тандайбыз. Кимдин суроосу чыгат? Instagram'dan Айзирек Талантбек кызы Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроого көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар. Чет мамлекеттерде, айрыкча Америкада болобу, аябай мына көп десек болот. Суроонун фото бөлүгүндө коюп коелу. Чет мамлекеттерде, Европа, Америкада кайсы бир кеңири таралган нерсени ушундай жол менен маскировка кылышат. Турус мырза маскировкалайт. Албетте маскировканын бул ыкмасы адамдын оюна келбеген нерсе. Мындай карагандачы, бул нерсени көрүп туруп эмне үчүн деген суроо ар бирибизге келет да. Ошол өлкөдөгү жарандар кооз пейзажды мындай жөнөкөй маскировка менен бузууга болбойт деп дагы айтып жүрүшөт. Сөз болуп жаткан нерсе кичинекей аймак болобу, кыштак болобу, же мамлекет болобу, бүгүнкү күндө бир талап бар ушул нерсегечи. Бирок сиздер көрүп турган бул маскировкаланган көрүнүш. Урматтуу билермандар, бул сүрөттө негизи эмне бар? Кеттим. Радардын теле антенналары болот го, телебашня эмнелер болушу мүмкүн. Андан кийин Эмне үчүн маскировка? Мен ойлоп жатам, балким ошо маскировкаланган баягы чагылган түшүп кетүү, коопсуздуктары болушу мүмкүн. жаныбарлардан Жерде картуз болот. Же суунун чыгаруу эмес. экономдоо максаты. Ийнесин эске алайлы да, ийнесин. Тагын ийнесин. Ошо наоборот ошол бир нерсе антенна же баягы жөн эле байланыш эмес, уюлдук байланыштын Ошол антенна болушу мүмкүн. Себеби желелерге жана канаттуулар келип конгош үчүн эмеспи? болушу мүмкүн. спутник менен байланышуучу баягыларды Болушу мүмкүн. байланыштыруучу Андай азыр эмес. Суу эмеспи? же светофордун эле Ошо жөнөкөй сууну экономдоо максаты эмеспи? Светофор болушу мүмкүн. Вариант катары. Камералар эмес. Тагын кичинекей кыштак болсо да муктаждык бар. Электр тогунан мындай бир технологияда суу Байланыш антеннасы. Сагын мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Сагынбек мырза. ала албайбыз. Үнөм ала албайсыңар. Үнөм ала албайсыңар. Азырынча жардам ала албайсыздар эч кандай. Туруш көрөлү же Илгизге берели. Мейли. Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгиз мырза, бул сүрөттө эмне маскировкаланып турат? Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бул жерде карасак ошол кактустун бир көрүнүшүндө маскировкаланган иш аракетти көрүп атабыз. Демек биз ойлоп жатабыз, балким ушул уюлдук байланыш антенналарын ушинтип маскировка кылышат, себеби ал жерде түрдүү канаттуулардын конуусу, ага зыян келтирүүсү, ошол учурда чагылгандын бир зыян жеткирүүлөрүнөн коргоп турат деген ойдобуз. Жооп кабыл алынат. Сиздерге азыр сүрөттүн толугураак вариантын сунуштаймын. Чындыгында бул маскировка өзү айталы кактус сымал, бирок бул толугу менен технологияга байланыштуу нерсе. Көрүп турасыздар, бул жерде антенналар турат. Демек бул маскировкаланган интернет
толкундары. Жооп туура. 2-0 эсеп. Катышкондагы жөнү бар. Анткени билесиздер, кантип зыяндуулугунан коргойт деп айтылат. Ошон үчүн да бул жерде бир кандай бир байланыш бардай. Азырынча эсеп 2-0, команда туура тапты. Оюнлантылат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 11-чи турду ойноп жатабыз. Бул жазгы сериянын эң акыркы оюну. Команданын эң жаш мүчөсү жаңы билерман Данияр мырзаны сөзгө тартсак. Данияр мырза, биздин оюнга кош келипсиз. Рахмат. Буга чейин университетте өткөн интеллектуалдык таймаштарда катышкан жайыңыз бар. Кандай сезип жатасыз бул команданын курамында өзүңүздү? Аябай толкундуулар болуп жатат, урматтуу алпарчу. Биринчиден мындай эң ийгиликтүү команда менен ойноду. Андан сырткары эң биринчи жолу ойношум. Андыктан бир аз толкундуулар бар. Буюрса, командага жардам берсем деген ниетте ойноп жатабыз. Бакыт Ташболотов, Сузак районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, шахмат, арабыздарда шахмат ойногондор болуш керек. Шахмат күйөрмандардын арасында, тагыра ойноп жүргөн оюнчулардын арасында актар баштайт, бирок жеңет деген бир стереотип көз караш бар да. Актар баштайт, бирок жеңет. А балким сиздер дагы бул сөздөрдү уккан чыгарсыздар. Бирок шахмат талаасында кимдин тактикасы күчтүү болсо, ошол оюнчу жеңет. Туурабы, Темирлан мырза? Сиз шахмат ойнойсузбу, Темирлан? Ойнойбуз. Профессионалдуу эмес, бирок. Ал эми актар жеңди деген сөз спорттун башка түрүнө тиешелүү. Шахматтан башка түрүнө өтөбүз азыр. Спорттун бул түрүндө, мен назарга тутуп жаткан түрүндө, эгерде оюнчу 100% көрсөткүчтү көрсөтсө, демек толук жеңишке жете турган болсо, анда актар жеңди деген сөз айкашы иштетилет. Урматтуу билермандар, суроо. Сөз спорттун кайсы түрү жөнүндө болуп жатат? 100% жеңишке жеткенде гана бул сөз айкашы иштетилет экен. Минутта кетти. Эки вариант бар. Биринчиси баягы Кытай го деген оюну бар. Анда баягы таштар менен ойнойсуң. Экинчиси баягы биатлондо баягылар датат. Мишен датканда акка айланат, ошочу. Же го, же биатлон, экөөнүн бирөө. Актар жеңди. Биатлон жакыныраак. Дагы Актар жеңди. Домино деген оюн барбы? Домино бар, манактар оюну деп коет. Кайсы оюн бар? Спортко кирели. Шашки. Шашкиде ак баштайт. Спорттун түрү домино анча жакындашпайт. Мишенге тийгенде ок 100% актар жеңди. Ошондо дагы биатлон жакыныраак болот. Го ким ойноп көрдүң? Баягы таштар менен ойношот го, мындай кылып. Анда деле актар баштайт, бирок точно бирок актар жеңди. Бирок ак менен кара түскө байланыштырышыбыз керек. жок, бул 100% аткарылганда да биатлондо ошол мишенге экинчи жагына өткөндө нардадагы оюн бар го, кара ак болот. Актар 100% жеңди. аткарганда актар жеңди деп. ал билбейм, спорт ал Биатлон. интеллектуальный Сагын мырза, билбей калат да. убакыт бүттү. Сагын мырза. Ким жооп берет? Алайлы же. Дурус кылып карайын да. Урматтуу алпарчу, командабыздын атынан Дурус Касымов жооп берет. Дурус Касымов. урматтуу алпарчу, актар баштайт, бирок жеңет. Бул толук түрдө акка айланганда жеңет деп айтып өттүңүз суроодо. Биз ойлодук, эгер спорттун түрү болгон болсо, бул биатлон. Биатлондо атасыз? Биатлондо билебиз, лыжа менен эле кетпестен, ар жерде коюлган бутаны тамай атып, ошол шартты аткарыш керек. Ошол тамай атылган бута айланып, ошол механизм менен ак болуп калат да. Эгерде ошолор баары ак болгон болсо, демек буталар 100% атылды же болбосо шарт аткарылды деген мааниде, актар баштайт, анан жеңет деген маани болушу мүмкүн бул жерде. Жооп кабыл алат. Демек бул биатлон деп атат команда. Биатлон болушу мүмкүн деп ойлоду, азыр анык эмес бирок. Элгиз мырза биатлон менен да кытайча го дедиңизби? Го оюну. Го оюн деп айтты. Туюмуңуз 50%-дан көбүрөөк кайсы тараптайт, Элгиз? Биатлондобу же? Негизи бул жерде алып карай турган болсок, баягы шахмат бул тактайчада ойнолот да. Бир талаанын үстүндө ойнолот. Ал эми гонун дагы мен билгенден талаасы бар. Ал эми
Биатлон талаада ойнолбойт, бирок гоонун эч ким ойноп көргөн эмес экен да, командадан. Мониторго мен кайсы спорт түрү экенин коюп атамын. Бул биатлон. Жооп тура. Есеп 3-0. Ошол биатлондо негизи спортчу 100% жеңиш учурунда гана актар жеңет деген сөз далилденет. Команда абалы азырынча жакшы баратат. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Бизде биатлон боюнча кышкы олимпиадалык оюндарга катышкан спортчуларыбыз бар, бирок тилекке каршы байгелүү орундарга алар жете алган эмес. Олжубай Исамидин уулу Баткен районунан силерге каршы суроо берет. Биатлон мен спорттун мындай машакаттуу түрлөрүнө кошом. Мен көз карашым ошондой. Элестетиңиздер, лыжада ушунчалык кыйналып, бир топ километрди келип, анан ал жерге жата калып, демигип турган маалда, дурус мырза, демигип турган маалда бир точканы кармаш, бул менимче өтө кыйын. Баткенден Кен деген айылынан экен. Урматтуу билермандар, фото суроо жөнөтүптүр. Мониторго көңүл буруңуздар. Эмнени көрүп турасыз? Дурус мырза. Атайын таякча, бул чыгыш элдери, айрыкча жапондор менен кытайлар колдонгон таякчалар го дейм. Палочка деп коет, анан кашык, анан бир чыныдагы Кытай акчалары, теңгелер менен акчалар. Тагыра Корей акча бирди десек болот. Корей. Урматтуу билермандар, бул сүрөт Корей элине тиешелүү. Корей элинин айталык бир көз карашына же салттык бир түшүнүгүнө, айталык ушундай бир улуттук түшүнүгүнө байланыштуу сүрөт. Мунун кайсы бир деңгээлде философиялык да мааниси бар экен бул сүрөттүн. Эми сиздерге суроо, караңыздар. Эмне үчүн бул акчаларды чынынын ичине салып койгон? Бул кандай түшүнүктү билдирет бул көрүнүш? Минута кетти. Менеттенүү, ак эмгек, дагы эмне ошо алдындагы тамак дегендей. Ошо иштесең ошонун айланасына кетип чыгат дегендей да. Анан бул жерде баягы палочка менен кашык турбайбы баягы. Ошо бизде не деп коет, кашыктап жыйнаганды чөмүштөп чачпа деген да бир. Менет кадырын берем. Иштесиңге барышы мүмкүн да, дагы. Кайсы вариант жакын? Иштесең иштейсиң, ооба. Кореядан келип чыгып, кореялыктар эмгек, технология, роботтор, эмгекчил болуу деген эле кореячилдик. Салттуу түшүнүгүнө деп атат. Салттуу түшүнүгүнө же жеген тамагыңа ак жеби, иштеп туруп ак жеби. Үнөмдөбү же? Адал философиялык Ысырап кылба дегендейби? Ысырап кылбоо. Тапкан акчаң. Жаш үй-бүлөлөргө салттуу түшүнүк деп атат да. Тапкан акчаң. Ооба. Тагын Салттуу түшүнүк болуп атат. кайсы варианттар жакыныраак? Бир окуя болгон мезгилде берилиши мүмкүн да, ушинтип жөнөкөй мезгилде эле мынтип салып. Балким ошол акчадагы же тендердагы бир даталар, аттар, бала төрөлөргө койбойбу кандай? Жаш үй-бүлөлөргө бере турганбы? Билекче дейсизби? Жаш үй-бүлөр ушунда алып кеткиле акча. Адал иште, өзүң тамагың адал. Сагынбек мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого дагы Илгизбек Шамырзаев аракет кылып жооп берген аракет кылсын. Илгизбек. Урматтуу алып баруучу, негизи биз кыргыздарда баягы кашыктап жыйнаганды чөмүштөп чачпа деген сөз бар да. Анан бул жерге, бул сүрөткө карай турган болсок, албетте акча, тыйын бул идиштин ичинде тургандыгын көрүүгө болот. Андыктан өзүңдүн тамагыңды адал иште, ак мээнетиң менен таап же деген бир түшүнүк окшойт. Корея эли биз билгенден булар бир топ жашка чыкканга чейин баягы ак эмгек менен баягы мээнетке арнайт да жашоонун көбүн. Жооп кабыл алынат. Адал аракет менен тамак же адал мээнет менен жаша дегенде түшүнүк болушу мүмкүн деди Илгиз мырза. Түшүнүктүү. Илгиз мырза, кечеги сынакта канча номер боюнча сынак болду сиздерде? Кечеги сынакта 4 баскыч менен сынак өткөрүлдү. 1-чи, 2-чи, 3-чү жана 4-чү баскыч. Эң оор сиз үчүн кайсы этап болду? Негизи ар бир баскыч оор, бирок алардын ичинен таразылай келе турган болсок, эң акыркы финалдык баскыч татаал болду. Себеби ал жерде баягы коомчулук, жалпы адамдар карап турат, ошолордун алдында бир ишмердүүлүктү, талантты көрсөтүү, өзүнчө бир чеберчилик. Андыктан сиз 4 баскыч боюнча эң алдыңкы упайларды алып келдиңиз да? Же кайсы бир баскычта артта калган учур болдубу?
негизи ошол биринчи баскычта упайды жакшы алгандыгым үчүн акыркы баскычка чейин ошону сактап туруп, ал эми кээ бир баскычтарда 2 упай 3 упай жоготкон учурларым болуп жатты, бирок негизги упай менен алдыда болчумун кыйла. Аракет кылсаң берекет дегенде. Эми бул суроого келе турган болсо, урматтуу билермандар. Акчанын ордуна тамак болсо, дурус мырза. Тамак жейсиз, тамакты жейсиз, тамак жейсиз. Кээде тамакты калтырып коет адамчы. Толук ичпейт. Дурус мырза. Калтырып коесуздар да тамакты. Кореялыктар ушул учурда салыштырып атат да, эгерде сиз ушул чынын ичинде акча болсо, сиз акчаны калтырып кое бербелеңиз деп атат. Сиз акчаны алып кете берелеңиз дейт. Анткени сиз тамакка толук акчаңызды төлөйсүз, толук төлөп, анан тамак ичип атасыз дейт. Толук төлөгөндөн кийин акырына чейин ичиңиз деген маани, урматтуу билермандар. Акчаны калтырбагандай эле тамакты да калтырбагыла деп атат. Ысырап кылбагыла деген бир философиялык маани бар экен бул жерде. Эсеп 3-1. 3-1 бул суроону телекөрүүчү тарапка беребиз. Жообун, упайын, тагыраагы бул суроонун ээси болгон Олжубай Исамидин уулу, Баткен районунун тургуну. 5-чи раунд. Тамак жеш маселесинде Данияр мырза, тамак мындай акырына чейин жейсизби же калтырып коесузбу? Сизде кандай? Менде акырына чейин эле жейм, урматтуу алып барчу. Калтырбайсың? Калтырганга аракет кылабыз. Студент да. Барыңыздар студент болгонсуздар. Супер блиц. 3 суроо 20 секундадан. Негизи чындыгында өзү тамакты калтырбай тазалап жеген өзү жакшы. Айрым учурларда баягы мемачылыкка барып калган айрыкча, Сагын мырза. Тамак артынан тамак, тамак артынан тамак берилип, ысырапкерчилик көбүрөөк болуп калат да бизде. Блиц раунд. Команда 10 секундда убакыт берилет. Ким ойнойт? Сагынбек мырза. Тиндейин турса. Жакшы. Мен маанайым жакшы, мен кала берейин дейм. Дурус карайлы. Бир аракет кылып көрөйүн. Менимче дурус калды го дейм. Дурус буйруса ишендик. Буйруса ишенич сактайт деген ниеттебиз. Биз колдоп турабыз. Тагдырдын оор сыноосуна калды дурус. Кайсы бир убакытка чейин. Оор жолду тандаш керек. Атаандаш аз болот деп. Даярсыздар Дурусбек мырза? Ооба, буйрса. Демек, биринчи суроо. Элдияр Ормоков. Америкада айдоочулар адамды сүзүп алганга караганда итти сүзүп алган айдоочуларга көбүрөөк айып салынат экен. Караңыз, адамды сүзүп алганга караганда итти сүзүп алса көбүрөөк айып салынат. Эмне үчүн мындай айып салынат? Себеби эмнеде деп ойлойсуз? 20 секундда кетти. Дурус мырза? Эгер мен логикага салып айта турган болсом, менимче батыштын эли көпчүлүгү жалгыз жашайт да. Анан үй жаныбарын асырап алышат. Менимче ошондон улам го дейм, менимче. Өзгөчө жакын көргөн ушул жаныбарга кырсык боло турган болсо, айыпты көбүрөөк төлөшү мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Эмне үчүн мындай көп айып салынат? Себеби ит адамдардай болуп жол эрежесин билбейт. Анткени ал ит. Ошондой эле адамдарга салыштырмалуу бул алсыз болгондугу үчүн дагы айдоочуларга көбүрөөк айып салынат. Анткени ал жаныбар деген статусу бар. Мындайча айтканда жол эрежесин билбейт. Сен билесиң го, өткөрүп жибербейт белең тигибу деген көз караштар. Урматтуу Дурусбек мырза. Тилекке каршы блиц раунд ушул жерде токтойт.
Элдияр Ормуков Кутукар 100 тургуну биринчи раундда биринчи сүрөсүнөн телегөрүүчүлөргө дагы бир упай алып келди. Жалпы эсеп азырынча 3-2 болуп өзгөрөт. Сагынбек мырза, сиз таппадыңызбы бул жоопту? Урматтуу алып баруучу, так жакыныраак вариант бар эле, бирок башка билермандарда так жооп бар дегендей кылып атат азыр. Илгиздеби? Кимде болгон так жооп? Илгизде, Залкарда. Жооп бар эле урматтуу алып баруучу. Оюнлантылат 6-раунд. 6-раунд. Кайсы бир мындай бир логика ала турган болсок, мындай варианттардын көптүгүн ала турган болсок, мисалы үчүн ит тууралуу Европада Дурус мырза айткан жагдайлар дагы, мисалы үчүн Европада көпчүлүк жалгыз жашайт да, чындыгындачы. Америкада деле ошондой болушу мүмкүн. Көп балалуулукту жактыра бербейт алар. Балким, мисалы үчүн ошол ит туруп кеткен ит нээси, бул мен мындан башка эч ким жок деген болсо, балким штрафты көп салып коюшу да мүмкүн деген ойду айтты Дурус мырза азыр. Баяман Топчубаев, Кара Суу районунун Кыргыз Чек айылынын тургуну. Суроого көңүл бурабыз, урматтуу билермандар. Дүйнөдө эң бай футболисттердин арасында Данияр мырза кимдер бар? Месси, Неймар, ушуларды алсак болот. Сизге кимдин ойногон жагат? Мага Криштиано Роналдо. Роналдо. Суроо бул сапар Месси жөнүндө. Урматтуу билермандар, сүрөткө көңүл буруңуздар. Мессилер бир топ сүрөтү. Бар эле Месси. Жылдар турат бирок, жылдар. Баяман мырза сиздерге мындай суроону берип жатат. Дүйнөдөгү эң күчтүү футболчулардын бири, 6 жолку алтын топтун ээси Лионель Месси. Бул сүрөттө кандай бир өзгөчөлүктү байкап турасыз? Мен суроого чейин бир сурап алайын. Сагын мырза. Ушу сакал болушу мүмкүн окшойт. Бул жерде сакал жөнүндө. Өзгөчөлүк сакалда, Ооба. 2016 жылга чейин карап көрүңүздөр, жылдарды карап көрүңүздөр. 2005тен бул жагын алай турган болсок, 2005тен 2016 жылга чейин Мессинин мындай бир сакалы жок. Кадимкиде бир сакал өстүрбөгөндөй түр. Караңыздар, Албетте буга бир себеп болгон. Лионель Месси эмне үчүн 2016 жылдан кийин сакал коюп баштады, ага чейин сакал койбоду? Буга бир олуттуу себептер бар. Кетти минута. Жана өзүнүн Жок, бул эмне болушу мүмкүн эмес. Сакалды эмне үчүн коюп атат? Оюнчулук эмне? Биздин пайгамбарыбыз сакалдынчы. ислам дининде. Ислам динин кабыл алып, ислам динине кызыгып калды жагында. Ошол өзүн Балким мындай чуркаганда тер агып туруп бир сакалдар же болбосо убакты физиономиялык немеси ошол ислам дининде билбейм, ислам дининде ошо эшес жок. Алтын топто ошо 2016-дан баштап ала баштады. өзү болбосо жашына байланыштуу. Жок, эмне үчүн бул 2016 жыл сатып ала баштады? Бул балким ошо жылдан баштап бир журнал же бир салондор менен иштешкен эмес. Баягы жүргөндө реклама кылып. Пепсинин немеси. Жилет биле? Ошону реклама кылыш мүмкүн. ошол реклама жарнама. Жилет. Пепси же баягы устараны. Бир ошо чыккан Же журнал мужской. бир ушта тагы башкача. Вакалар. Же бир оюнда бир мусулман адам буга бир жардам берген же орозо кармаган. Кетирбей түшүнбөчү. Булар эми белгилүүлөр жарнама менен эле байланыштуу. Уақыт бүтті. Сағынбек мырза. Жоготкон эмес. Ким жооп берет? Эмне үчүн Роналду койбойт? Сағынбек. Урматтуу алып баруучу, Баяман Топчубаев өзгөчө телегөрүүчү. Ошондуктан Илгизбек Шамырзаев жооп берген аракет кылып көрсүн. Өзгөчө жоопту берем деп атабы Илгиз? Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, бул учурдан пайдаланып Баяман Топчубаев аттуу телегөрүүчүгө ысык салам жолдойлу команданын атынан. Себеби буга чейинки бир канча оюндарда дагы бул мырзанын суроонун таба албай калганбыз. Андыктан мунусунда балким туура жооп берип жеңебиз деген үмүттөбүз. Бул жерде 2016 жылдан баштап карай турган болсок, ошол Такай сакал коюп жүрөт да. Лионель Месси сакал коюп, ошол эле учурда чач түрмөктөрүнө да карай турган болсок, өзгөчөлүктөр бар. Демек, мындан келип чыгып айта турган болсок, бул ошол 2016 жылдан бери кандайдыр бир буюмду иштеп чыгаруучу компания менен келишим түзүп, аны жарнамалап жүрөт деген ойдобуз.
мисал үчүн эмнени жарнамалашы мүмкүн? Мисалы футболчулар көбүнчө Пепсини жарнамалап келишет, а бирок бул жерде команда менен токтолуп бир устараны жарнамалаган деген ойдобуз. Кайсы брендтерди айта аласыз? Дүйнөдө белгилүү. Жилет. Жилет. Демек сиз Жилет сыяктуу Устараны. компания менен иштешкен реклама түрүндө, мындай келишим түрүндө деп атасыз, э? Ооба. Бул сиздин акыркы жооңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир сурагым келип турат. Урматтуу Ордо, кимде кандай ой бар? Жеке менин оюм устара болгондо анда сакалды иретке келтирүү жаты каралыш керек эле дейм да. Биздин оюбузча балким 2016-жылдан тартып ислам динин кабыл алышы мүмкүнбү деген ой болуп атат. Бирок сиз кайсы бир булактардан Мессинин ислам динин кабыл алганын уккан жайыңыз барбы же жокпу? Так маалымат жок, уккан эмеспиз. Эгерде балким азыр сиз айткандай болот, эгерде Месси ислам динин кабыл алганда анда мындай Дүң болмок. Тармактарда дүң болмок. Ошентсе сиз ушу пикирдесиз. Биринчи келген ой баарына маанилүү деген сөзгө таяндыктан келген ойда. Түшүнүктүү. Дагы кимде пикир бар? Арге мырза. Так маалымат, өзүмдүн оюмду айтып көрөйүн. Бул башкы машыктыруучусу алмашкан учурда ошол прическасын алмаштырган болушу мүмкүн. Жөн гана вариант да бул. Саламатсыздарбы? Менин оюмча биатлон деген оюнда дагы Мартин Фуркат деген күчтүү оюнчу бар. Ошол качан желтый майканы алмайынча сакалымы кырбайм деп анан өстүрүп жүргөнүн билем да. Бул балким тескерисин кылганбы дейм. Футболду жакшы билбейт экенмин, балким гол качан мынча топ киргизгенде түшүнбөдүм, бирок ошол максатта болушу мүмкүн деп ойлоп атам. Залкар мырза, сиз устара колдоносузбу? Залкар. Ооба. Жумасына канча жолу? Ишке байланыштуу дайым эле колдонгонго туура келет. Күн сайын? Күн сайын эмес, күн алыс. Күн алыс. Темирлан мырза, сизче сакал маселесинде кандайсыз? Биз эле Залкар мырза сыяктуу 2 күндө бир алабыз. 2 күндө бир, Эмне үчүн Месси өстүрүп жиберди экен, кызык. Туура жооп. Лионель Месси 2016-жылга чейин дүйнөгө белгилүү Жилет компаниясы менен келишими болгон. Келишимдин шарты боюнча футболчу сакал өстүрбөй жүрүүсү керек болгон. 2016-тан кийин келишим бүткөндөн кийин Месси сакал коюп баштаган. Жооп туура. Жооп туура. Жилет компаниясы менен түзүлгөн келишим жөнүндө сөз кеткен сиздерден. Эсеп 4-2. Илгиз мырза Жилет компаниясы менен келишим түзгөндүгүн айтты. Бул жерде 2016-га чейин сакал койбой жүргөн себеби Жилет бул сакалды жакшы алат деген бир жарыяны жайыш керек болгон Месси. Билесиздер, бул футболчулар ушундай футболчуларды колдонот, рекламалык компаниялар. Оюн болсо улантылат. 7-чи раунд. Мирлан Абдыразаков Кербен шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуздар. Темирлан мырза, эмненин эстелигин көрүп турасыз? Жерде чычканга окшошуп атат. ДНКны токуп жаткан чычканга окшошуп атат. Бул чычкандын эстелиги 2013-жылы Новосибирск шаарында орнотулган. Новосибирск шаарынын 120 жылдыгына карата ушул эстеликти орнотушкан. Урматтуу билермандар, бул эстеликти орнотуудагы максат, идея кандай түшүнүк бар бул эстеликти орнотууда? Минута кетти. Нараачылык билдирүү. Себеби ушул убакка чейин баягы адамдарга сынап келген нерсени бүт ошол чычкан, баягы коён, аларга сынап көрүп туруп анан баягы жакшы өтсө анан адамга баягы бирок жана токуп атканыча ошол ДНК адамдын ДНКсын баягылап атпайбы? Дагы жаратып атат, кайра лабораторияга берип атат. Бака менен дагы ушул немеден окшош. Негизи чычкандыкы көбүнчө. Эмне үчүн ошо 120 жылдыкта? 120 жылдыкта балким ошол Новосибирск шаарында балким көп лабораториялар болгон, ачылыш бар.
Анан көз айнек тагынып турганда карасак, бул илим поздордун Жанагы илим алуу инемен кудуккандай деген мааниде жооп бере берели. Жана бир неме рентген нурларынын эстелиги бар. Дагы варианттар. Чычканга арасы билдирүү дей берели. Илим Себеби мисалы бир вируска каршы ошол дарын сынап көрүүдө да чычканга пайдалуу. 120 жыл кандай тиешеси бар? 120 лаборатория илимий 2013 жылы. Убакыт бүттү. Сагынбек мырза. Ким жооп берет? Азыр биз алдыдабыз, өзүн жооп берүүгө аракет кылайын. Эсеп азырынча 4-2, Сагын мырза. Урматтуу алып баруучу, жакшы сөз бар. Билим алуу, илим алуу ине кудук казгандай дейт. Ошол соңары бардык илимдин акбети мына 120 жылдыгын белгилеп жатат бул шар. Ошого бүт ошол лабораториялык иштер, же анализ, же эксперименттерди бүтүндөй көбүрөөк ушул чычканга, ушул жаныбарга жүргүзгөн, айрыкча окумуштуулар, ошо илимпоздор. Ошо негизинде анан ушуга чыдадыңар, ушундай кыйынчылыкка чыдады, рахмат сага деп анан ошол жерде илимий жактан мындай өнүккөн жанагылар белгилеген да. Марекене ошол ыраазычылык билдирген бул эстелик десек жаңылышпайбыз. Адамзаттын эксперименталдык учурларында чычкандарга болгон ыраазычылык иретинде коюлган. Жооп туура. 5-2 эсепте азырынча команда алдыга баратат дагы деле. Oyun улантылат 8-ci раунд. 8-ci раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн 11-ci турда ойноп жатабыз. Эң акыркы oyun жазгы серияларда. Кудай бурса, кийинки жекшембиде биз финалдык oyunду ойноп калабыз. Oyunдан соң кайсы команда финал ойнойт, бүгүн билинет. Азыркы көрүнүшкө карай турган болсок, мына учурда көрүнүшкө карай турган болсок, азырынча Сагынбек Мамамовдо мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок oyun бүтүшүнө чейин кандай абал болот, биз билбейбиз. Кимден суроосу? Абдуали Тучиев, Ыссы Көл облусунун Түп районунун тургуну экен. Урматтуу билермандар. Биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде орус аскерлери траншеялардын алдына топ курайларды үйүп коюшкан. Муну сиздер балким айрым согуштук кинолордон деле байкап калсаңыздар керек. Эгерде мындай бир маани берген болсоңуздар. Эми сиздерге суроо. Траншеянын алдына үйүлүп коюлган топ болгон курайларды аскерлер кандай максатта пайдаланышкан? Убакыт кетти. Жанна. Жанна эмес, ошол траншеянын ичине окшойт. Ичине болсо билинбейт да. Мисалы алдына да отот. Биринчи дүйнөлүк согушта замбиректер болду. Не кылат аны? Өрттөйт дагы не кылат? Курай бул бат эле күйүп бүтөт. Бат эле күйүп бүтөт. Аны маскировка Ложный меме катар колдонбойсуз. Эмне үчүн траншеянын жанында? Траншея калкаланды деген мааниде замбиректер колдонулган. Же аттар кулаш керек болгон, же замбиректер ошол анга түшүп кетиш керек болгон да. Ошол маскировка иретинде да. Дагы башкачы да, башка. Өрттөйт болду, башка эч нерсе. Башка кандай маселеси бар? Траншея өрттөйт, же коргонуу. Мисалы үчүн Чычкан, азыр түлүү. аттарды үркүтүү максатында эмеспи? Дагы Курайдан ат. курай. Жок, анда тезле күйүп Эгер болуш ичине салган болсо, көп убакытка чейин жүргөн да. Көбүрөөк. Жок, ичине салбаса керек. Бул жерде ичине Алдына дейт. Жок, алдына траншея болсо, аны алдына үйгөн деп атат да. Кайсыга? Коргонуу, же жөн эле, же маскировка. Ошо маскировка деп атат. Өрттөп салып жана Эми курайды траншеянын ичинде эч ким жок. Маанисинде жана замбирек кийип Маскировка болушу Өрттөгөн, үркүткөн дагы не болушу мүмкүн? Сагынбек мырза. Бат күйөт, түтөйт. Ким жооп берет? Душманга түтүн жүрөт. Сагынбек мырза. Душманга түтүн. Дурус көрөр эле. Жүз алып караган. Урматтуу алып баруучу, Дурус Касымов жооп берет. Эгерде команда туура жооп берсе, бул суроонун жообу. Команда 6-2 эсебинде абсолюттук түрдө финалдык оюнга жолдомо алат. Турусбек. Демек, казылган чуңкурдун алдына коюлат экен. Мен ошол казылган чуңкурга толтуруп койгон дегендей түшүнүп алыпмын. Эми маскировка иретинде же болбосо ошол душманды чалгытуу иретинде колдонулган болушу мүмкүн деп ойлодум эле. Балким эми биринчи дүйнөлүк согушта замбиректер
Анан бир жолу октолуп, бир жолу атылуучу мылтыктар, ошондой эле көбүнчөсү кылыч менен аттар согушта чоң ролду ойногон да. Атчан келген душманга карай ушул же болбосо ошол курайларды түтөтүү менен алардын түтүн албетте сөзсүз ыңгайсыздык жаратат. Балким ошол түтөтүп коюп, алардын ушул чалгытуу максатында ушундай тактика кылышы мүмкүн. Жооп кабыл алды. Ушундай максатта колдонушу мүмкүн. Мен туура жоопту айтам. Биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде деле, урматтуу билермандар, химиялык уулуу газдар колдонулган. Албетте бардык эле учурда аскерлердин жанында противогаз боло берген эмес. Душман уулуу газдар менен чабуул жасаган учурда орус аскерлери курайларды өрттөп жиберишип, өздөрү траншеяга жатып алышкан. Ал эми курайдан чыккан жылуу абанын басымы уулуу газдардын багытын буруп, аны асманга карай көтөрүп кеткен. Бул химиялык мыйзам ченемдүүлүк, физикалык. Ушундай жөнөкөй ыкма менен бир канча аскерлерди сактап калууга мүмкүн болгон. Бардыгын эмес, бирок сактап кала алган төтүндүн баягы басымдын жардамы менен. Азырынча телекөрүүчүлөр тарапка эсеп берилет. Эсеп 5-3 азырынча. 5-3 жана биз Абдубалик Түйчиевди куттуктайбыз. Жакшы суроо берген. Биз болсо 9-чу раундга старт беребиз. 9-чу раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Instagram аркылуу суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Instagram билерман астыңкы сызыкча ордо деген баракчабыз бар. Көк логотип менен турган ошо биздин расмий баракчабыз Instagramда. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, 1936-жылы Париждеги бир ателье Афинадагы дүкөнгө модалуу шляпалардын моделдерин почта аркылуу жиберет. А бирок ателье жолдо кээ бир модельдерди кызматкерлердин көчүрүп алуусунан шек санаган. Атаандаштык жаралып калуу коркунучуна ээ болуп жатат бул жерде. Ошондуктан алар модельдерди почта аркылуу жиберүүдө бир ыкманы пайдаланууга чечим кабыл алышкан. Бул ателье. Сиздер ошол ыкманы таап бериңиздер. Көчүрүп алуусун токтотуу үчүн кандай ыкма кабыл алышкан? Кетти минута. Жанагы болот. Баягы кылганда бир вариант бөлүп туруп жөнөткөн да, эки бөлүкчө. Баягы Адидасты деле бирөө жасай бергенде, Адидастын сол буту башка жак, оң буту башка жактан чыгып, анан бирге биригет да. Балким эки адам эки жактан жөнөткөн. Пазл сыяктуу. Дагы эмне болушу мүмкүн? Эми анда көчүрүп албаш керек болот да жолдон. Күзгүнүн жардамы менен. Жок, эгерде караңыздар, мен бүтүн жөнөтүп атам, конвертке салдым, жөнөттүм. Аны көчүрүп алышы мүмкүн. Бирөө конверт ачып туруп көчүрүп алышы мүмкүн. Копиялап же башка кылып. Ошону алдын алып атат. Ошону эле маскировка кылып. Балким башкача тарткан, башкача тартып аны күндө же сууга салганда же Тимурлан айткан ошол тескери карабын түшүргөндө күзгүгө карашканда оң көрүнгөн. Ушундай анда деле жөнөкөй болот. Анда бөлүү ошол эле вариант чыкпады. Бөлүп эле жөнөткөн. Пазл сыяктуу эле, пазл сыяктуу эле. Аны жеп бараттагы сууга салып көрүп алганчы. Эми мындай сууга же сүткө деген илгеркидей болушу мүмкүнбү? Эми пазл кылышы мүмкүн негизи. Ал баягы балким кураштырат кийинчи. Анан баягы эми чийген адам түшүнөт да кайсы жерде турганынчы. Бул ошол бөлүп эле же жыртып Ким жооп берет? Самбек мырза. Ошол вариант жакшы. Илгизбек Шамырзаев жооп берет, урматтуу алып баруучу. Кайрадан Илгизбек Шамырзаев. Бүгүнкү оюндун фаворитине айланасызбы? Эгерде туура жооп берсеңиз. Урматтуу алып баруучу, мына бул баш кийим деп эсептейли. Балким калпак деп эсептейли. Муну мен почта аркылуу жөнөтүшүм керек. Почта аркылуу жөнөткөндө жолдо кимдир бирөө ачып туруп, эгерде муну копия кыла турган болсо же көчүрмөсүн алса, демек бул уурдалды. Ал эми биз билгенден баягы Африкада дагы Adidas компаниясы кеңсесин ачканда бут кийимдер уурдала берген, кийин оң буту, сол буту эки башка мамлекеттен чыгат да. Кийин сатууга чыкканда бириктирилет. Демек, бул учурда балким пазл сыяктуу бөлүшү мүмкүн. Кайчы менен кыркаттагын балким 4 бөлүк кылып жөнөтөт. Кат тиешелүү жерге баргандан кийин балким 8, балким 10 бөлө берет.
кат тиешелүү жерге баргандан кийин бул чиймелерге карап туруп, балким аны кураштыргандан кийин макет келип чыгат кайра. Бул сиздин жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Эркайым, сиз шляпага кызыгасызбы негизи, Эркайым Сапарбекова? Илгиздин азыркы вариантына сиз кандай карайсыз? Бөлүп жөнөтүшү мүмкүнбү? Бөлүп жөнөтүшү деле мүмкүн, бирок мен Даниэлдин варианты дагы жакты мага. Даниэлби? Данияр. Даниярдын варианты баягы картинкада биринчи карасаң эч нерсе көрүнбөйт, анан сууга салганда фото чыгат го. Ошо да жакшы идея экен. Эгерде команданын жообу туура болсо, азыр команда Кудай буйрса 6-3 эсебинде финалдык оюнга ойноо укугуна ээ болот. Ательенин ээси шляпанын моделдерин бөлүктөргө бөлүп, башка конверттер аркылуу почтадан жиберген. Жооп туура. 6-3 эсебинде Сагын Мамандык командасы жазгы сериялардын финалдык оюнуна жолдомо алды. Ботогөз Жакып кыздын шляпалар тууралуу суроосу команданын жеңишке чыгышына себепчи болду. Айрыкча 2 упай катарынан телекөрүүчүлөр тарапка берилгенде Сагын мырза бир аз чочулоо болду сиздерде? Ооба, анча-мынча чочулоо болду, ооба. Анткени упай деген ушундай да, тез-тез өзгөрүп кетет да. Бирок сиздерде жардам алган жоксуздар, анткени жардам алууга сиздерде негиз жок эле. Бирок команданын тажрыйбасы, биринчи иретте тажрыйбасы, көп жылдык тажрыйбасы, бир топ билермандар мыкты билерман номинациясына алып активдүү болгондугу үчүн дагы түрдүү логикалык байланыштар менен жоопту таап жатты. Жогоруда турган билермандарга берсек, Арген мырза, оюн тууралуу сиздин оюңуз жана бүгүнкү оюнда кайсы билерман өзгөчө тапкыч боло алды? Жалпыга ассалам алейкум. Бүгүнкү оюн жакшы болду. Команда өзү менен сиз айткандай бири-бирине пикир алышып, пикир келишип, аябай жакшы ойноду. Баардыгы бирдей ойдо болду. Илгиз мырза эң мыкты оюнчу болду. Муну баардыгыбыз моюнга алабыз. Оюн боюнча кыскачасы ушул. Рахмат. Суроо боюнча Кореядагы акча боюнча аябай өзүнчө бир тарбиясы бар суроо экен. Ошону мыкты суроо деп тапкан болот элек. Олжубай Исамидин уулуна биз акча каражатын сыйлык катары беребиз. Анткени бул суроо бүгүнкү оюнда мыкты суроо деп табылды. Ошол ысырапкерчиликке тамак ичкенде акырына чейин тазалап ичүү тууралуу. Эми Сагынбек мырза, командабыздын жалпы жигиттерибиздин ушул ниеттери, тилектери кабыл болуп, буйрса мына Ордо үчүн дагы команда үчүн ийгиликтүү оюн курган аракет кылдык. Башында дагы жакшы дем күч менен, жакшы маанай менен ар дайым эле биз даярдыктабыз. Мына ошо даярдыктын акыбети кайтты. Кудай кааласа финалдарда, мындан кийинки оюндарда дагы командабыз мындай жогорку, мыкты даярдык менен оюн көрсөткөн аракет кылабыз. Анан буга чейин дагы буйрса билесиз, 13 жылдын тегерегинде жеке биздин командада өткөндө дагы жигиттер менен даяр айттык. 300дөн ашуун биздин жалаң өзгөчө, биздин команданын өзгөчөлүгү жалаң жигиттер, мырзалар командада билерман тарыхында. 300 мырза ойноп, 300 мырза жеке биздин командада мына уже 301-чи болуп Данияр мырза бүгүн кошулду. 301-чи болуп. Бул деген сөз Кудай кааласа мына коомубузга, Кыргызстаныбызда интеллектуалдар кошулуп келе жатат деген сөз. Ошонун арасынан мына Илгиз Шамырзаев Алла тааланын насиет уулду болду. Ошол эле катарда мына конкурста жылдын мыкты мугалими конкурстун баш байгесин жеңди. Бул дагы биздин команданын, биздин команда эмес, жеке эле жалпы клубтун бүт сыймыгы. Ошондуктан ийгиликтер каалайбыз. Биздин ушу командада, клубда ушул ар тараптуу мыктылар көп. Анын катарында Илгизбек Шамырзаев мына ошол ийгиликти интеллектуал жактан, илимий жактан ошол эле конкурста мыкты экенин көрсөттү. Биз аябай кубанычтабыз. Ийгилик болсун. Командабыз ар дайым коомубузга мыкты интеллектуалдарды даярдаганы салым кошуп берет. Баарыңызга рахмат. Чоң рахмат. Рахмат, командага ийгилик. 301-чи мырза болуп Данияр кошулуптур. Демек кыз буракка жетейин деп калабыз да. Кыз бурактын жетекчиси Гүлшара Садыбакова да. Мен 375-чи кызым турмушка узаттым деп бир айтканы бар. Сиздер дагы Кудай буйруса, ооба. Буйруса, Кудай кааласа ниеттер бар. Дагы Алла тааланын насип этсе өнүктүрөбүз. Анан суроо боюнча бир топ балдар ушундай уя, билермандардын уясынан учканын биз көрүп атабыз. Аларга биз сапарларына байсалдуу болсун дейбиз. Суроо боюнча дагы биздин командадагы ушул ысырап боюнча өзгөчө суроо экен. Бул бир гана Кореяда эмес, дүйнө элине, айрыкча бизге дагы керек. Биз жашоодо айрыкча баарыбыз
экономдуу болушка, бардык тармакта ысырап кылбашка, мына ар бир нерсенин пайдалуу, маанилүү кылып, мында ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек. Ошол суроо мыкты деди. Рахмат. Командага дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Командага барбол шириндиктерин тапшырсак, ошондой эле актив дизайндан акча сыйлыгы сиздерге берилет жана Йома бургердин сертификаты Сагын Маманов командасына тапшырылат. Каалаган учурда Йома бургерге барып, Йома бургердин тамактарынан жесеңиздер болот. Кабыл алып коюңуз сертификатты. Биздин өнөктөшүбүз. Чоң рахмат. Йома бургердин жетекчиси Эмил Токтошевке дагы чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына ушинтип биз бүгүнкү 11-турдун соңуна чыктык. Бардык тараптарга, биздин өнөктөштөргө, билермандарга чоң ыраазычылык. Ойноңуздар, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.